إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Аламдардын жаратуучусуна, тарбиялоочусуна чексиз мактоолор болсун. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй-бүлөсүнө, анын изин жолдоп келген сахабаларга Аллах Тааланын мерими, ырайымы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Москвадагы Ислам институту сиздердин назарыңыздарга акыйда сабактарыны тартуулап, жалпы момун мусулмандарга пайдалуу болушуну Аллах Тааладан жалынып, жалбарып сурайбыз. Эгерде бул сабактардан пайда тапкан болсоңуз, Аллах Тааладан деп, ал эми кемчилдик тапкан болсоңуз, сизге баш ийип урматтоочу кызматчыңыздан деп билиңиз. Акыйда сабактарыны суроо жооп ыкмасы менен өткөрүүнү натыйжалуу, пайдалуу деп ойлоймун. Кайсы бир илимди үйрөнүүдөн алдын, анын сөздүктөгү маанисин жана терминдеги болгон маанисин, ошондой эле алардын ортосундагы болгон тыгыз байланышты үйрөнүү зарыл. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, келиңиздер акыйданын сөздүктөгү болгон маанисин жана терминдеги болгон маанисин биргеликте үйрөнүп чыгайлык. Акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси Arap dilinde vaslu şey'i bi şey'i ala sabilil vusuqi vel istihkam dep aytılınat. Bul akidanın sözdüktөгү maanisi bir nerseni ekinci nersege ötö işeniştүү dengelde, ötö bekem baylanышка акыйда деп айтылынат. Башкача кылып айта турган болсок, ötö işeniştүү, ötö bekem tүйүлгөн түйүнгө акыйда деп айтабыз. Келиңиздер, урматтуу момун мусулман бир туугандар, ушул айткан сөзүбүздү арабчада доскага жазайлык. Ал-акидату, акыйда араб тилидеги сөздүктөгү болгон мааниси васлу şey'i bi şey'i ala sabil el-vusuq vel-istihkam. Эми акыйданын терминдеги болгон маанисини айта турган болсок, акыйданын терминдеги мааниси өтө көп болгондуктан, убакытты үнөмдөө максатында бир гана акыйданын термин мааниси менен чектелсек. Акыйданын терминдеги болгон маанисини улуу залкар алымыбыз, мазхаб жолбашчыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейх акыйда жөнүндө китеп жазып, аны Ал-Фикхул Акбар деп атады. Ошол Фикхул Акбар деген китепти башка улуу залкар алымыбыз Мулла Али Кори чечмелеп акыйданын терминдеги болгон маанисини төмөндөгүчө келтирет. Акыйданын терминдеги болгон мааниси ilmun yubhathu fihi amma yejibul i'tiqadu bihi. Өтө зарыл, ишенүү өтө зарыл болгон нерселерди үйрөтө турган илимге
акыйда деп айтабыз. Дагы бир жолу кайталайбыз. Ишенүү өтө зарыл болгон нерселерди изилдеп үйрөтө турган илимге акыйда деп айтабыз. Албетте бул акыйданын терминдеги болгон маанисинде бир суроо пайда болушу мүмкүн. Ишенүү өтө зарыл болгон нерселер, алар кандай нерселер деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ишенүү зарыл болгон нерселер, булар имандын түркүктөрү. Мисалга айта турган болсок, аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал кадари хайрихи ва шаррихи вал баъси баъдал маут. Жана ошондой эле Аллах Таалага иман келтирдим, анын периштелерине иман келтирдим, анын китептерине иман келтирдим, анын элчилерине иман келтирдим, жакшылык, жамандык Аллах Тааладан деп иман келтирдим. Жана кыямат күнүнө иман келтирдим. Жана өлгөндөн кийин тирилүүгө иман келтирдим деген ишенимдер, булар ишенүү зарыл болгон нерселер болуп эсептелинет. Мындан башка Кур'ан-ы Карим жана мутаватир хадис менен тастыкталган ишенимдердин топтому дагы ишенүү өтө зарыл болгон нерселердин ичине кирет десек дагы жаңылышпайбыз. Келиңиздер, урматтуу момун мусулман бир тууганым, ошол акыйданын терминдеги болгон маанисини жазып өтөйлүк. Акыйданын терминдеги болгон мааниси илмун юбхасу фихи амма яджибу ал-и'тикаду бихи. علم يبحث فيه عما يجب الاعتقاد به. Ишенүү өтө зарыл болгон нерселерди изилдей турган жана үйрөтө турган илимге акыйда деп айтабыз. Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, келиңиздер акыйданын сөздүк мааниси менен термин маанисини тыгыз байланыштырып тура турган нерсени өтөйлүк. Акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси жана терминдеги болгон маанисини тыгыз байланыштырып тура турган нерсе мындайча чечмелесек болот. Момун мусулман ишенүү зарыл болгон нерселерди өз жүрөгүнө бекем байлап, түйүн түйүшү өтө зарыл. Ошол момун мусулман жүрөгүндөгү байлаган түйүндү күнүмдүк жашоосунда кандай жагдайларда болбосун, кандай абалдарда болбосун, бул ишеним, бул түйүлгөн түйүн эч качан чечилип кетпестикке тийиш. Ушул нерсе акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси менен жана терминдеги болгон маанисинин байланышы болуп эсептелет. Эми акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси менен терминдеги болгон маанисиден бул экөөнүн сабак ала турган болсок, момун мусулман жүрөгүндөгү болгон ишенимди өтө бекем байлап, ошол түйүндү кандай бир абалда болбосун, байлыктабы, кедейликтеби, дени соодобу, же болбосо оорукчан болгон абалдабы, же болбосо бала апаттар анын башына жамгыр жаадырган сыяктуу болсо дагы, же жыргалчылык жашоодобу, момун мусулман кандай абалда болбосун, ал ар дайыма ошол жүрөгүндөгү түйүп койгон түйүн эч качан кандай абалда болбосун, бул чечилип кетпестикке тийиш болуп эсептелинет. Ушул акыйданын термин сөздүктөгү болгон маанисиден алына турган сабактар. Мындан башкаям сабактарыбыз өтө көп. Убакыттын кыскалыгынан ушу менен бул суроону жыйынтыктасак.